мазхаб кармануу бизге милдет болот. Эмне себептен бизге милдет? Себеби биз пайгамбарыбыздан алыстап калдык. Канча дей 14-15 кылым алыстадык. Биз пайгамбарыбыздан алыстаган сайын адамдар дагы пайгамбарыбыздын хадис сүннөттөрүн, аяттарын түшүнүү алсыздап баштайт. Мисалы, адамдар айтат да, Куран менен сүннөт бардык маселеге жооп бериш керек депчи. Жакшы сөз. Бирок биз карап көрсөк, аалымдар издеп чыгыптыр, Курандын ичинде 500 эле аят бар, өкүм алына турган. Ал эми хадистерде 2,5 миңден 5 миңге чейин гана хадис бар, өкүм алына турган. Эгерде жанагы хадистен, Курандан эле алабыз дегендер болсо, анда ушул менен маселени токтоп калды. Жаңы маселеге кантип чечип берет? Ошого жана мазхаб кармабайбыз дегендердин акылынын кемдиги деп айтсак болот да. Ошол мазхаб бул Куран, сүннөттөрдөн бардыгын топтоп жүрүп, акырында бир натыйжа чыгарып бизге эреже жазып берген. Ошол эреженин негизинде азыркы жаңы пайда болгон маселелерге ошол эреженин негизинде жооп беребиз. Мисалы үчүн банковый системаларды биз Куран, хадистен кантип жооп беребиз? Дагы башка толтура маселе бар, жаңы пайда болуп аткан маселелер, аларга кантип жооп беребиз? Алар бардыгы Куран, сүннөттөн алынган эреженин негизинде жооп берет. Аны шарият илиминде тахриж деп айтылат. Баягы Куран, сүннөттөн түз алуу хижраттын 400-жылы токтогон. Башкача айтканда, 4-кылымга чейин адамдар Куран, сүннөттөн өкүм алышкан. 4-кылымдан кийин бардыгы мазхаб кармап баштаган. Тарыхта ушундай. Анан мына мазхаб кармабайбыз дегендер бул кечири чыкты, 100 жылдын нар жак бер жагында, 200 жылдын нар жак бер жагында. Хижраттын азыр 1400, 1500-жыл болуп атабы? Ошо 400-жылга чейин Куран, хадистен өкүм, андан кийин бардыгы мазхаб кармаганга өткөн. Себеби жанагы 500 аяттан, 5000 хадистен өкүм алынып бүттү. Алышы мүмкүн болгон өкүмдөрдүн бардыгын же Абу Ханифа алды, же Имам Шафии алды, же Малик, же Ахмад алып бүттү. Эми алар алып туруп эреже түзүп койду. Ошол эрежеден эми жаңы пайда болгон маселелерге жооп беребиз. Биз маселе. Ал Куран, хадистен азыркы жаңы маселеги каяктан табабыз? Жана мазхаб кармагандар болсо, кийин Куран, хадистен жаңы банктагы же болсо бизде жаңы пайда болгон маселелерге жооп бере албайт да, анан өзүлөрүнүн акылы менен жооп берип баштайт. Ислам деген бир адамдардын акылы менен жооп бере турган нерсе эмес. Мазхабтар эреже түзүп койгон, Куран, хадистен алып, бир канча хадистен, Курандан бир эреже түзүп койгон, ал эрежеден анан жаңы пайда болгон маселелерди. Мен бир сизге бир мисал келтирип берейинби, эгер убакыт болсо. Мисалы, мага бир суроо келди да, бир кыз каза болуп калган. Каза болуп калган, ал кыз колуна тырмак чаптаган кыз экен. Анан мага суроо келип калды, ушундай бир кыз каза болуп калды, колуна тырмак чаптаган экен, эми кантип аны гусул кылдырып, кантип жаназа окуйбуз? Бизде билесиз, колго лак чапталса же болсо тырмак чапталса, ага даарат өтпөйт, гусул өтпөйт. Гусул өтпөгөндөн кийин жаназа да өтпөйт. Бул кыз каза болуп калды. Эми бул кызга кантип жууп, кантип жаназа окуйбуз деген суроо келди. Анан жаназа окубай көмүп коелук десек, жарабайт. Тигини колун тырмагын, жанагы тырмак жасагычтарга алып келип анын тырмагын алдырайлык десек, өлүп калган кыздын тырмагын ким келип алат? Оор маселе. Эми ушуну кана мен эрмин деген бирөө чыгып Куран, хадистен ушунун далилин таап берсинчи. Далилин таба албайт. Аны ошол Ханафи мазхабта түзүлүнгөн эрежеден гана биз эреже ойлоп табабыз. Анан мен ошол кызга жооп бердим. Ошол бойдон кызды жууп, жаназа окулу бергиле дедим. Анан суроо туулду. Бул жаназа өтпөйт го тырмакка дегенден кийин жооп бердим. Ооба, тырмак өтпөйт, бирок бир эрежелер бар бизде. Мисалы үчүн бизде тырмак чапталып денеге бир нерсе жабылып калса гусул өтпөйт дедик. Бирок өлүп калгандан кийин өкүмдөр бир аз өзгөрөт. Мисалы бизде бир адам каза болуп кала турган болсо, өзү оозго дагы, мурунга да суу алыш керек болот да. Гусулдачы фарыз го. Бирок өлүп калган же болбосо каза болгон адамга оозуна, мурдуна суу алынбайт. Эмнеге десе, ага кыйын, хараж деп коет. Кыйын, аны кантип кылат? Оозуну ачып кантип суу куюп оозун чайкатат? Жок, бул жерде бизге кыйынчылык болгондуктан ооз менен мурун калып кетет да, калган бүтүн дене жуулат дейт. Эмне себептен десе, себеби оозуну ачып куйсак сууну,
аны суну кайра чыгарышыбыз керек. Кантип чыгарабыз? Чыкпай калып кете турган болсо, ичинде кан, пан же башка бир нерсе болсо, эртең кепин дегенден кийин кайра чыгып кетсе, кепин жаман болсо, кайра биз жаназа окуй албай калабыз. Анан ошого алымдар не деген? Ооз менен мурунду каза болгон адамды жууш кыйын болгондуктан аны эмне кылбайбыз? Ошол бойдон таштайбыз да, башка жерин жууй беребиз. Эми ушул маселеден тахриж кылдык. Даяр эрежеден башка өкүмдү чыгардык. Анан айттым, мен азыр бунун тырмагын жуулуп алуу кыйын. Мисалы үчүн бирөө жана тырмак жасагандар алып келип $1000 берсеңиз да келип анын тырмагын тазалабайт да. Анан биз айттык, ошону жууш, жуулуп алыш кыйын болгондуктан ошол бойдон жууп, кыйынчылык болгондуктан хараж деп коет. Ошол жанагы ооз менен мурунга салыштырып, ошол бойдон жууп көмүлөт деп фатва бердик да.